Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Сиз элге кайрылуңузда алдыдагы шайлоолордун маанилүүлүгү тууралуу кеп кылдыңыз. Мисалы, жаңы шайлоо мыйзамынын мурункулардан артыкчылыгы эмнеде? Анда буга чейинки шайлоолордогу кайсыл каталар эске алынган? Мурдагы шайлоолордун артыкчылыгы мындан ары депутаттык мандат $100,000 баштап $1 миллион чейин сатылбайт. Ар бир талапкер көз карандысыз болуп, өзү үчүн гана чуркайт. Кыргызстандын аймагынын географиялык абалы эске алынып, 30 округга бөлүндү. Ушул жерден айта кетчү нерсе, округтар кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгына эмес, жергиликтүү бийликтердин сунушу жана БШК менен биргеликте кабыл алынды. Бул айылды тиги округга кошуп бергиле деп чуркап жүргөн талапкерлер дагы бар. Андай болбойт. Кайсы бир талапкердин эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн жасап жатабыз. 5-6 айыл башка облустун же башка райондун округуна кошулуп калса, андан трагедия жасаштын кереги жок. Бир эле Кыргызстанбыз. Кимдин кадыр баркы жогору болсо, кайсы округдан койбосун, ал өтүп келет. Ар бир округдан 3төн депутат келет. 3-чү орун гендерлик теңчилдикти, гендерлик мыйзамды эске алуу менен жынысына карап берилет. Мурдагыдай партиялардагы алдыңкы орундарды миллиондорго саткан учурлар жок болорун айттыңыз. Ошол эле учурда депутаттыкка талапкер болгусу келгендер 300 000 сом төгүшү керек деген талап жалаң акчалуулардын гана депутат болушуна жол ачат. Мугалимдер, врачтар келе албай калышат деп сындагандар бар. Шайлоолор келип калганда эле тили буудай куруугандар мугалимдер менен врачтардын таламын талашып эстеп калышат. Болбосо 5 жыл бою ойлоп деле коюшпайт. Шайлоо келгенде эле Кудай бетин салбасын, мугалим эле мугалим, врачтар эле врачтар деп кыйкырып жатса, угуп туруп чынында эле анын сөздөрүнө ыйлап ийгин келет. Бирок андай сайрагандар мугалимдер, врачтар үчүн күйбөйт. Аларга добуш гана керек. Мугалим менен врачтар жалпы өлкө боюнча 200 000 тегерегинде. Эмне мурдагы шайлоолордо мугалимдер менен врачтар келди беле. Бирин экин эле болбосо, тескерисинче мугалимдер менен дарыгерлерге эми мүмкүнчүлүк берилди. Мурда депутаттык орун 100 000ден $1 миллион чейин сатылып, партиянын лидерлеринин чөнтөгүнө түшүп жүргөн болсо, эми андай болбойт. Акаевдин мезгилинен бери талапкер болом дегендер 100 000 сомдон төгүшчү. Андан бери канча заман өттү. Азыр эми депутаттар 300 000 сомго көтөрүп коюшуптур. Бул 300 000 сом кайтарымсыз экен. Мурда 100 000 сом 5%дан өйдө добуш алгандарга кайтарылып берилчү. Эми бул акча кайтарылып берилбейт жана кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө түшпөйт. Шайлоону уюштурууга жумшалат. Мурда шайлоону уюштуруу үчүн кеткен чыгым элдин чөнтөгүнөн чыкчу. Тагыраагы республикалык казынадан берилчү. Эми мындан ары шайлоолор талапкерлердин эсебинен өтөт. Мен муну колдойм. Себеби бюджеттен чыгым болбойт. Элдин ар бир тыйынын үнөмдөп, сарамжалдуу колдонушубуз керек. Шайлоолорго кетип жаткан акчаларга жылына 10 мектептен салып жүрүп олтурсак, 30 жылда канча мектеп салсак болот. Ал эми мугалимдер менен врачтар 300 000 сом таппайт деген суу кечпеген кеп. Эгер ошол чөлкөмдө кадыр барктуу мугалим же врач болсо, эл өзү эле көтөрүп алат. Жакын туугандары, кошуна колоңдору, жолдош жоролору эле чогултуп төлөп коет. Мындай күрөө коюу практикасы дүйнө жүзүндө бар. Эмне үчүн дегенде, күрөө болбосо бир округга миңдеген талапкерлер мен деле кое берейинчи деп жөн эле коюп алышат. Муну да 2011 жылы президенттик шайлоодо көргөнбүз. 90го жакын талапкер коюп алышкан. Жыйынтыгында 16 эле талапкер катышкан. Шайлоолорго байланыштуу кайрылууңузда эгер үгүт иштерине аралашсаңар жазалайбыз деп мамлекеттик кызматкерлерге, дарыгер мугалимдерге дагы катуу эскертүү бердиңиз. Эгерде мамлекеттик кызматтагылар же мугалим же дарыгерлерден талапкер болуп барабыз дешсечи. Парламенттин депутаты болот элем, талапкер болот элем десе, аларга эч кандай чектөө жок. Кызматтарын тапшырып коюп, шайлоолорго катыша беришсен. Министрбе, мэрбе, акимбе, же мектеп директору, же жөнөкөй мугалим болобу, талапкерлигимди коем десе, ээлеген кызматтарын тапшырып беришсин дагы катыша берсин. Жетиштүү добуш алып өтүп кетсе депутат болуп калышат. Өтпөй калса талапкер болгонго чейин ээлеген кызматтарынан дагы кол жуушат. Антпесек жетекчилик кызматтагылар кол астындагыларды мен өтпөй калсам ордума кайра келем. Мага чуркабасаңар көрсөтөм силерге деп коркутушу мүмкүн.
Bir округтан 3 мандат берилери белгилүү. Анын ичинде аялдар үчүн өз кайрылууңузда белгилегендей кепилденген bir мандат бар. Бирок кайсыл bir округта алдыңкы 3 орунду тең айымдар ээлеп калса кандай болот? Анда 3-чү эркекке берилет. Бул орун гендерлик теңчиликтин орду. Эгер биринчи 2 орунду аялдар алса, анда 3-чү орунду эркектердин арасынан эң көп добуш алган эркек ээлейт. Кийин 3 депутаттын орундары бошосо, артында кезекте турган талапкерлер келе беришет. Мурдагыдай бошогон орундарга шайлоолор болбойт. Бул жерден да үнөм болот, бюджеттен чыгым болбойбуз. Мурда бошогон орундарга кайра эле шайлоо өткөрө берчүбүз. Бюджеттен 100 миллиондогон сомдор кетчү. Добуш берүү автоматташтырылганы маалым. Алдыдагы шайлоодо шайлоочу сөзсүз эле өзү катталган аймактагы шайлоо участогуна барышы керекпи, же каалаган аймактагы тилкеден добуш бере алабы? Эгер шайлоочу шайлоо күнү өзүнүн аймагында болбосо, каалаган жеринен добуш бере берет. Чоң базарларда, чоң соода борборлорунда шайлоо участоктор ачылат. Мисалы Дордой, Кара Суу базарлары, Бишкек парк, Чынар, Азия Молл сыяктуу соода борборлорунда шайлоо участоктор болот. Ош, Бишкек аэропортторунда ачылат. Бардык жака онлайн көзөмөл камералар орнотулат. Ошондой эле онлайн камералар өлкө боюнча бардык участоктордо турат. БШК түздөн түз талапкерлердин ишенимдүү кишилери менен биргеликте түз эфирден карап олтурушат. Bir нерсе болсо дароо чара көрүшөт. Болгону шайлоочунун жанында ID паспорту же чет өлкөгө чыгууга уруксат берген жалпы жарандык паспорту же түндүк тиркемеси менен QR коду ушул үчөөнүн бири болсо жетиштүү. Чет өлкөлөрдө ачылган шайлоо тилкелерине барганда деле ушул 3 документтин бирөөсү болсо жетиштүү. Кыскасы мындан ары улам ушинтип санариптештирип жүрүп, олтуруп келечекте үйдө олтуруп алып эле интернет аркылуу добуш бергенге чейин жетебиз. Чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз да шайлоолорго толук катышууга мүмкүнчүлүк алат. Ага бир аз убакыт керек. Каалаган аймактан добуш бере алса кийин чыр чыкпайбы? Эч кандай чыр чыкпайт. Баары ачык көрүнүп турса ким чыр чыгарат? Арам ойлуу бирөө жарым эле ар кандай версияларды ойлоп таап, ар нерселерди айтып чыкпаса эле, кандай гана дооматтар болбосун өздөрүнүн жана комиссиянын катышуусу менен териштиребиз. Видео жазуулардын баарын карайбыз, өздөрү уят болушат. Bir шайлоочу bir добуш деген принцип менен добуш берүү жүрөрүн да айттыңыз. Бирок bir округтан 3 мандат берилип атканын эске алганда, шайлоочу ошол округтан өзүнө жаккан 3 талапкерди тандап 3 добуш берсе туура болбойт беле? Андай сунуштар да түшкөн. Бирок анализ кылып көрүп болбойт деп тапканбыз. Себеби жанагы байлар гана өтөт деген маселе ушул жерде жаралышы мүмкүн. Акчасы көп бай кандидат bir эркек bir аялды колго алат дагы, чыгымдарын көтөрүп 3-ө 1 мафия болуп үгүт иштерине биригип иштеп кетиши толук мүмкүн. Анда башка талапкерлерде мүмкүнчүлүк аз болуп калат. Ошондуктан bir шайлоочу bir гана талапкерге добуш бергени калыс болот. Ошондо ар бир талапкер ар бир добуш үчүн күрөшөт, өзү үчүн гана иштейт. Бул жерден bir шайлоочу 3 талапкерге добуш бериш керек эле деп трагедия кылыштын кереги жок. Оозун чоюп сайрай бергендерге көңүл бурбагыла, эч коркунуч жок. Эң көп добуш жыйнаган 3 талапкер өтүп келет. Мисалы биринчи талапкер 50 000 добуш алды дейле. Экинчи талапкер 40 000 менен келсин. Үчүнчү талапкер 30 000 добуш алсын. Төртүнчү талапкер 20 000 добуш болуп андан төмөн кете берет. Bir шайлоочу 3 талапкерге добуш берсин деп мыйзамга киргизип койгондо, анда шайлоо комиссияларына бюллетендерди кол менен саноодо чоң түйшүк түшмөк. Элдин дагы башы айлана бермек, кыскасы башаламан эле болуп жатып калмакпыз. Биз бийлик таза шайлоо өткөрүүгө бардык шартты түзүп бердик. Татыктуу депутаттардын келүүсүнө эми элибиз дагы салым кошуусу керек. Учурдан пайдаланып шайлоочуларга дагы кайрылып кетсем, үгүт жана добуш берүү маалында ар кандай мыйзам бузууларды укук коргоо органдары, тийиштүү мамлекеттик кызматкерлер карашат. Бирок алардын саны чектелүү болгондуктан бардык участокторго үлгүрбөй калышы ыктымал. Сиздерде болсо ар бириңердин колуңарда камера бар. Добуш сатып алып жаткандарды же добуш саткандарды байкасаңыздар, тартып чыгарсаңыздар, мыйзам бузгандарды уяткарыңыздар.
Шайлоону жаңы тарыхыбызда болуп көрбөгөндөй таза өткөрүүгө ар бирибиз салым кошолу. Жарандык активдүүлүгүңөрдү көрсөтүңүздөр. Шайлоолорду таза өткөрүүдө бир эле ушул добуш сатып алуу көйгөйү калды. Муну жок кылсак башка көйгөй калбайт. Ошондуктан көптүн көзү көрөгөч, көп түкүрсө көл болот дейт. Жалпы эл жардам бериңиздер. Өз бала дебей чыныгы татыктууларын шайлоого добуш сатып алам дегендерди уяткарууга чакырдыңыз. Негизи эле шайлоолордогу мындай терс көрүнүштөрдөн арыла аларыбызга ишенесизби? Мындай терс көрүнүштөрдөн жакын арада арылышыбыз кыйын го. Анткени бизде туугандаш, уруулаш, айыл райондош деген оору дагы деле бар. Алардын жок болушу үчүн дагы 1-2 шайлоо башыбыздан өтүшү керек. Элдин баарына күлкү болуп, ойго келбеген сөздөрдү сүйлөп коюшат кээ бир депутаттар. Ушинтип өз балабыз деп шайлап алган татыксыз депутаты жогорку кеңеште олтуруп алып 4-5 жолу шайлоочуларын уят кылыш керек. Андайларды көрүп эле жүрбөйбүзбү? Ошондон кийин анан элибиз өз балабыз дебей татыктууларды издей башташат. Депутат кандай гана маселе көтөрүп чыкпасын, салмактуу, далилдүү аргументтер менен сүйлөп чыгышы керек. Сүйлөгөн сөзү, кылган иши менен уят болбошу керек. Өзүнүн мурдагы сөзү менен азыркы сөзү дал келиши керек. Мына ошондо чыныгы депутат, чыныгы саясатчы десеңер болот. Илгерки позициясын, илгерки өзүнүн сөздөрүн унутуп калып, азыр теңирден тескери сүйлөп калса, кантип саясатчы дейбиз? Биз деле бир нече жолу депутат болгонбуз. Колубузда толук фактыларыбыз жок болсо, эч бир маселени көтөрүп чыкчу эмеспиз. Уят болуп калбайын деп эртелеп даярданып, кандайдыр бир туура эмес иштер болсо 100% далилдерди топтоп алып, анан микрофонго же трибунага чыкчубуз.